1xbet ишенимдүү букмекер. Ссылка аркылуу кирип өз ушка ээ болуңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Эсепти кантип толтуруу ошол жакта бар. Текебаев менен Чотоновдун соту 3-майга жылды. Жогорку соттун коллегиясы Ата Мекен партиясынын лидери түрмөдөгү саясатчы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кароону 3-майга жылдырды. Буга ишке катышып жаткан прокурордун материалдар менен тааныша элек экенин айтып, карап чыгууга уруксаат сураганы себеп болду. Судьялар кеңешүүдөн кийин прокурордун бул өтүнүчүн канааттандырып, соттук жараянды 3-май саат 10:00 калтырды. Жаңы ачылган жагдайлардын негизинде бул ишти кайра кароо өтүнүчү менен 15 февралда Адилет укуктук клиникасы жогорку сотко кайрылган. Иш кайра карыла турганы март айында белгилүү болуп, отурум 23 апрелге белгиленген. Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийден $1 миллион пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолгон. Алардын адвокаттары 2018 жылы ишти жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароо тууралуу өтүнүч жиберип, бирок башкы прокуратура андан баш тарткан. Булак Назар Ньюс KG. Журналисттин өлүмүнө айыпталган жаран 11 жылга соттолду. Нур Султан соту былтыр күзүндө журналист Ирина Бекетованы өлтүрүүгө шектелип кармалган жергиликтүү тургун Анатолий Гусейновду 11 жылга эркинен ажыратты. Мындан тышкары ал компенсация катары журналисттин үй бүлөсүнө 6 миллион тенге төлөп берүүгө милдеттендирилди. Ишти караган судья Вероника Семенова соттолуучунун күнөөсү, соттук медициналык экспертизанын корутундусу жана 2 күбөнүн көрсөтмөсү менен ырасталганын билдирди. Анын айтымында Гусейнов айыптоолорду толук мойнуна алган эмес. Ал журналистти бетке бир нече жолу урганын четке каккан жок, бирок Бекетованы өлтүргүсү келбегенин айтты, деди судья. 37 жаштагы журналисттин сөөгү былтыр 25 сентябрда өзү жашаган көп кабаттуу үйдүн алдында табылган. 28 сентябрда полиция бул кылмышка шектелген Анатолий Гусейновду Акмола облусунун Аршал районунда кармаганын билдирген. Булак Борбор Азия жаңылыктар кызматы. Урматбек Акунов Салянова ак жеринен Келдибековго кылмыш ишин козготкон. Нарын облусунун тургуну Теңир Тоо ынтымагы коомунун төрагасы Урматбек Акунов бүгүнкү митинг тууралуу пикирин билдирди. Атамбаевдин жанында колдоп жүргөндөр уялбай митингде жүрүшөт. Кайсы беттери менен тагуучулар Атамбаев айтканын аткарып жаман үйрөткөн. Эми Аида Саляновалар өзү айткандай обончулардын ролуна өттү. Ооба, ага обончу болгон өтө жарашат экен. Эми сотторго акыл үйрөтүп коет. Баш прокурор болуп турганда Атамбаевдин эшигин тээп кирип каалаганча тайраңдаган ушул Салянова. Убагында мурдагы депутат Бөдөш Мамырова жогорку кеңештин трибунасынан колун кезеп туруп, Аида Жеңишбековна өзүңүзгө келиңиз деп эскерткен эле. Тилекке каршы Аида айым кайра өзүн жоготуп койгон. Ошол эле Салянованын күйөөсү элди уулу көмүр менен ууланткан. Кайсы бети менен аянтта сүйлөп жатат, түшүнүксүз. Керек болсо буларды коррупцияга шектүү деп кылмыш ишин козгош керек. Бир эле мисал айтайын. Кыргыз газда Алмазбек Атамбаев $1 сатканда мурдагы 5-чакырылыштын төрагасы Акматбек Келдибековдон башкасы бир дагы депутат үн каткан эмес. Ошол эле Акматбек Келдибековду, Садыр Жапаровду жана өзүнүн агалары Тилеевтерди сызга эмес ылайга отургузуп, мыйзамсыз Атамбаевдин буйругу менен ушул катын каматканын эл кантип унутуп калсын. Ата Мекен партиясы мындан ары партиянын аброюн сактап калам десе, Текебаевин кайра-кайра көтөрүп чыга бербеши керек. Азыр жок жерден камакта жаткандар толтура, деди Урматбек Акунов. Булак Назар Ньюс KG. Караколдо түндөп ойногон 3 секелекти милиция кызматкерлери шаарды түрө кыдырып издешти. Каракол шаарында даянсыз жоголгон 9 жаштагы 3 кыз табылды. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын милициянын аймактык өкүлдөрү, өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын жана милициянын кайгул күзөт кызматынын өздүк курамы аталган кыздарды издөө үчүн чыккан. Издөө иш-чарасынын координациялоо иштери милициянын облустук аппаратында жүргүзүлүп, башкармалыктын башчысы Улан Асанбаевдин жалпы көзөмөлүндө турду деп айтылат маалыматта. 23 апрелде болжол менен саат 21:00 чамасында 3 секелектин ата-энелеринин бири кыздардын даянсыз жоголгону боюнча милиция кызматкерлерине телефон аркылуу кайрылган. Кабар түшөөр замат нөөмөт бөлүмчөсүнүн кызматкерлери издөөгө тартылган өздүк курамга рация аркылуу 2010 жылы төрөлгөн 3 кыздын белгилерин таркатышты. Даянсыз жоголгон кыздардын ата-энелеринин айтымында алар 23 апрель күнү болжол менен саат 10
11:00 чамасында окууга кетип, кайра үйүнө барышкан эмес. Сарсанаа болгон ата-энелер балдарын табуу максатында өздөрү аракет кылып көрүшкөн, бирок аракеттеринен жыйынтык чыкпай түн киргенде милицияга кайрылышкан. Кыздарды табуу үчүн милиция кызматкерлери Токой массивин, Короо аймактарын курулуш тилкелерин текшерүүгө алышып, жергиликтүү элге кайрылышты. Дайынсыз жоголгон кыздардын белгилери Чектеш районунун милиция кызматкерлерине да берилген. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын кайгыл күзөт кызматынын милиционерлери Турдубек Өмүрканов жана Азамат Абылмажинов өздөрүнүн маршруту боюнча кызмат өтөп жатышып, рация аркылуу дайынсыз жоголгон балдардын белгилерин алышканда Каракол шаарынын жогору жагындагы Жеңиш багын кароону чечишкен. Кароо жүргүзүү учурунда Жеңиш багынын аянтчасында ойноп жаткан 3 кызды көрүшүп, алар менен маектешип, милиция бөлүмүнө алып келишкен деп билдиришти милициядан. Дайынсыз жоголгон кыздардын табылгандыгы жөнүндө маалымат угушкан ата-энелер дароо бөлүмгө келишип, кыздары аман-эсен табылганына байланыштуу милиция кызматкерлерине ыраазычылыктарын билдиришти. Булак турмуш KG. Кадамжайда айылдаш аксакалдын букасын уурдап кетип сатып жаткан адамдар кармалды. Кадамжай районунда мал уурлук кылмыштын бети ачылды. Бул тууралуу 24 апрелде Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 18 апрель күнү Кадамжай районунун Эшме айылынын 73 жаштагы тургуну милицияга кайрылган. Ал үйүнөн 30 000 сомдук букасын белгисиз бирөөлөр уурдап кеткендигин билдирген. Милиция кызматкерлеринин иликтөө иштеринин жыйынтыгында Халмион айыл аймагындагы мал базардан жоголгон буканы сатып жаткан жеринен Эшме айылынын 2 тургуну кармалды. Уурдалган бука өз ээсине кайтарылып, бул иш боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Булак турмуш KG. Мектепке төлөгөн акчабыз кайда? Новопавловкалык ата-энелер митингге чыкты. Чүйдүн Новопавловка айылындагы Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1-лицейдин окуучуларынын ата-энелери мектеп директорунун ыксыз акча чогултушуна нааразы болуп, жогорку кеңештин алдына митингге чыгышты. Эске салсак, ата-энелер буга чейин дагы мектептин алдына нааразычылык акциясын өткөрүшкөн. Алардын негизги талабы ата-энелерден мектеп фондусуна деп чогултулган акчанын кайда сарпталып жатканын билүү жана мектеп директорун кызматтан кетирүү. Өзүн аталган мектепте окуган 2 окуучунун атасымын деп тааныштырган Мурат Сатаевдин айтымында, ата-энелер 2 апрель күндөн тарта мектеп жетекчилигинен акча боюнча жооп ала албай келет. Мектеп директору акчанын кайда кетип жатканын такыр эле айткысы жок. Акчабызды чогулткан фонддун директорун ата-энелер тааныбайт экен. Директор өзү эле шайлап алган окшойт. Андан сурасак, документтердин баары директорда. Мен кийин эле келдим деп качып жүрөт. Жергиликтүү органдарга кайрылып, алардан дагы жыйынтык чыкпаганда айласыдан митингге чыгып жатабыз, деди Сатаев. Анын айтымында 1-4 класстын окуучулары айына 700 сомдон, 5-11 класстар 500 сомдон төлөйт. Кенже класстардын 700 сомунун 200 сому тамакка кетет деп айтышкан. Калганы боюнча эч нерсе билбейбиз. Мектепте 4,5 мың окуучу бар. Ошондо канча акча чугулаарын элестетип көргүлө. Балдар акча алып кел деп мугалим урушуп жатат деп ыйлап келишет. Аларга бир топ психологиялык чабуул жасалып жатат. Мектеп байгедей болуп 2ге бөлүнүп калган, деди Кейген ата. Митингдин катышуучулары фондко делген акчадан сырткары ай сайын майрамдарда киного, концертке, циркке деп улам акча сурала берерин кошумчалашты. Мындан тышкары ата-энелер мектепте жакшы шарттар жок экенин да айтышты. Ушул тапта билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова жана статс катчысы Жапаркул Ташиев келип, ата-энелердин 8 активисти менен сүйлөшүү үчүн кирип кетти. Мындан сырткары митингчилер менен президенттик аппараттын социалдык секторунун жетекчиси Савитакун Исаков жолукту. Булак Спутник KG. Индонезияда шайлоодон чарчап чалыккан 100дөн ашык киши каза болду. Индонезияда жалпы улуттук добуш берүүдөн кийин шайлоо комиссиясынын кеминде 92 мүчөсү каза болуп, 374 ооруканаларга жеткирилди. Бул тууралуу жергиликтүү Антара маалымат агенттиги кабарлады. Мындан тышкары өлкө полициясы 15 кызматкери мерт болгонун кабарлоодо. Индонезия борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Ариф Будиманын айтымында, комиссия мүчөлөрүнүн иш күнү 1 суткадан ашык убакытка созулган. Буга байланыштуу алардын айрымдары чарчап чалыгуудан улам каза болгон. Полиция кызматкерлери болсо катуу чарчагандыктан жана ага байланыштуу келип чыккан жол кырсыктарынан мерт болушкан. 17 апрелде өткөн Индонезиядагы бул шайлоолор акыркы кездердеги дүйнөдөгү эң масштабтуу шайлоо болуп калды. Анда өлкө жарандары президенттен тышкары парламенттин 2 палатасынын депутаттарын жана аймактар менен округдардын мыйзам чыгаруу органдарынын мүчөлөрүн тандашты. Жалпы өлкө боюнча 800 миңден ашык шайлоо тилкеси ачылып, добуш берүү укугуна ээ 192 миллион адамдын 80% шайлоого катышты. Будиман компенсация катары каза болгондордун үй бүлөлөрүнө 16-36 миллион рупийден төлөп берүүнү сунуштады. Ошондой эле ал мындан кийин шайлоо комиссияларынын иши жеңилдетиле турганын убадалады. Булак Аргумент KG.
Космостон түшкөн Космосбек оозуңа чак келгис акчага жол тандабас минип министр экенин билгизген. Бирөөлөрдүн бир жерин оорутуп саламаттыгына сак тийгизген Космосбектин ит жоругу ошол бойдон жоголуп тынды окшойт. Текшерип тишинин кирин соргон Кыргызстандын тикелей элдик акчасына, анын байдын эрке талтаңындай кылган жоругуна жолуң болгур бийлик бирдеме деп койгонго жараган жок. Анан кантип ачуун келбесин, кызыгы министр Космосбек Чолпонбаев 28 жылдан бери Кыргыз СССРинин саламаттыкты сактоо министерствосу жок экенин эми туюп же айыппулдун эсебинен жарнагын оңдотууну да көздөп жүрөбү. Медициналык тез жардам берүүнүн материалдык техникалык баасы коопсуз шаар долбооруна түшкөн айыппулдун негизинде жаңыртылат экен. Медициналык тез жардам берүүнү жаңыртуу турмуштун шарты, бирок коопсуз шаарга шылтоолоп айдоочуларга жөнү жок айыппул салып жаткан жокпузбу? Айдоочулар да бул долбоорго нааразы болуп жатышат. Анткени эптеп ижара менен айдап акча таап, үй бүлөсүн багып жүрсө, айыппулга төгүп акчаларынан айрылып жатышат. Алардын айыппулунун негизинде мамлекетибиз оңолуп кетпейт. Андан көрө дарыканадагы коррупцияны жойсо жакшы болмок. Сак саламат болуңуз, доктор Космос мырза. Сиздин саламаттыгыңыз үчүн айыппулду шордуу эл төлөсүн. Жок дегенде ошол элдин саламаттыгы үчүн бирдемени кылып бере алсаңыз кана. Булак факты KG. Мекендештер көп маяналуу ишин таштап кеткен Адылбектин Кореядагы жашоосу. Мекендештер рубрикасынын кезектеги каарманы 30 жаштагы Адылбек Үркүнчиев. Ал Жалал Абад облусунун Тогуз-Торо районунда туулган. Учурда Түштүк Кореянын Инчхон шаарында билим алып эмгектенип жатат. Турмуш басылмасынын кабарчысы аны менен таанышты. Өзүнүн айтымында ал 2010 жылы чет өлкөлүк жарандарга ишке орношууга уруксат берүү программасынын алкагында эмгек визасы менен Түштүк Кореяга сапар алган. Мектепти аяктагандан кийин Кыргыз техникалык университетине караштуу Тоокен иштери жана Тоокен технологиялар институтунун экономика факультетинде билим алдым. 4-курста окуп жүргөндө корей тилин үйрөтүүчү курстар ачылып, жаштардын көбү тил үйрөнүп жатышкан. Мен дагы досторум менен бирге Кант шаарындагы окуу курсуна барып, корей тилин үйрөнүп баштадым. Ал жерде 7-8 ай окугандан кийин программага документтеримди тапшырып койдум. Ал аралыкта Бишкек шаарындагы фирмалардын биринде корей тилинен кыргыз тилине котормочу болуп иштеп жүрдүм. Ошондо маянам $650-700 эле. Андан кийин визага тапшырган документтерим даяр болуп келди. Жагдайды ата-энеме айтсам, алар бир аз каршылык көрсөткөндөй болушту. Менин деле Кореяга абдан келгим келген эмес, анткени ошол учурда көп маяналуу ишим бар болчу. Анан ата-энем менен кеңешип жер көрүп билим алуу максатында 2010 жылы келишимдин негизинде Түштүк Кореянын Пусан шаарына келдим, дейт Адылбек Үркүнчиев. Ал иштөөдөн тышкары билимин жогорулаткан. Пусан шаарына жаңы келгенде дароо көнүп кетүүгө кыйын болду. Келишимдин негизинде келгендиктен бат эле жумушка орноштум. Ошентип 4 жыл иштеп, андан кийин 2015 жылы Инчхон шаарындагы Инха университетинин эл аралык мамилелер факультетине магистратурага өтүп бюджеттик негизде окудум. Кореяда студенттер үчүн билим алууга жакшы шарттар түзүлгөн. Мисалы, китепканалар 24 саат бою иштейт. Каалаган убакта барып керектүү китептериңди алсаң болот, дейт ал. Үркүнчиев ошол жылдары мекенине келип сүйүктүүсүнө баш кошкон. 2016 жылы Кыргызстанга барып үйлөнгөндөн кийин кайра үй бүлөм менен Түштүк Кореяга келдим. Учурда 2 жаштагы уулубуз бар. Ал бала бакчага барат. Мен окуудан тышкары шаардагы фирмалардын биринде менеджер болуп эмгектенем. Ал эми жубайым Сеул шаарындагы бейтапканалардын биринде чет элдик бейтаптар үчүн котормочу болуп иштейт. Эми мен докторлукту жактагандан кийин бул өлкөдө эмгектенип, тажрыйба топтоп алган соң Кыргызстанга барып иштейм деп пландап жатам, дейт ал. Адылбек учурда кыргызстандык студенттерге Инха университетинде билим алууга жардам берип жатканын айтты. 2018 жылдын октябрь айында чет өлкөдөн келген студенттерди кабыл алган профессор менен Кыргызстанга барып өлкөнүн бир топ аймактарындагы мектептерди кыдырдык. Анда жогорку класстардын окуучуларын Кореяда билим алууга чакырдык. Мисалы, ноябрь айында 80 окуучу маектешүүгө келип, алардын ичинен 22 окуучу мен окуган Инха окуу жайына билим алууга мүмкүнчүлүк алышты, дейт мекендешибиз. Адылбек үй бүлөдө 6 бир туугандын 5-эси. Булак турмуш KG.